Абдулла Шейх деген бар балыкчыда, билесиз. Алла разы болсун. Чыган канча деген кыйын адамдар өткөн бул жашоодо. Бир жерде отуруп калып, ал киши менен чогуу чыккандар айтат, отуруп калдык бир жерде дейт, анан отуруп кайрадан кайткыла деп калды дейт, унага отургандайын. Жана орунга кайткыла деп. Болбосо бир топ узап кеткенбиз дейт. Не болду аксакал, не болуп калды? Бир буюм тайымын унутуп калдык го дейт. Жок, тезирээк кайткыла. Балдар тезирээк кайткыла дейт. Унаны кайра эле буруп, барып кайтып калдык дейт. Кайтып отурсак, кийимин акырын, кумурскаларды катуу түшүрбөй акырын түшүрүп атыптыр дейт. Мындай кылып. Несі, бұл байқұштар уюгунан адашып қалды да бары бир депчи. Адамдын баласы адашып калганда эле бул байкуш адамдан да алсыз болсо, өз уюгунан адашып калса кандай болот эми деп. Адамдын ыйман деңгээли, күч кубаты көтөрүлгөн сайын ошончолук айлана чөйрөгө чейин маани берип калат. Адам тескерисинче гапилеттик уйкусунда болсо, кумурска аяктан ата-энеси көзгө көрүнбөй калышы мүмкүн да. Туган кумурсканы бияка эле коюп коюңуз. Ата-энеси көрүнбөй калышы мүмкүн. Үй бүлө бала чакырасы көрүнбөй калышы. Ошон үчүн узак мен эркектерге токтолоюн. Узак убакыт үй бүлөсүн таштап коюп, аялын бала чакасын кыйналтып, эс алып эле чардап жүргөн эркектер кичине Кудайдан коркуш керек. Өзү эле тынч эс алып жүрө берет, үй бүлө бала чакасын жок, алар эс алып койсом көөп кетет, кутуруп кетет депчи. Ал деле тирүү жан. Эмнеге алдыңыз аны? Ата-энеге сый-урмат көрсөткөндөн үй бүлөнү да аяп коюш керек бир аз. Ошондойлор бар экен да, же үй бүлөсү мен азыр болгон нерсени айтып атам реалдуу. Эс алып жүрө берет, эмне бала чакасына келсе анан урушуп баштайт. Анткени ал тынчтыкка көнүп алган да. Азыр баштын тынчтыгын көксөп атасыз, эртең балдар тез эле чоңоюп кетет. Алар да башынын тынчтыгын койлоп, эртең сиз таштап коет. Коем карыган чал кемпирди эмне кылат элек депчи. Ол жашоо ошондой. Мындайча айтканда, жашоонун эрежеси бул хадистен алынган пайда. Мээрим төгүлсө алынат экен. Төкпөсө эмнени алат? Жаз жарыс күзгүрөш. Жазында картошка элдин баары күжүрмөн кайрат менен картошка эгин эксе, ошол күзүндө үмүт кылса болот. Эч нерсе экпей эле, анан эптеп эле эс алып сайрандап жүрүп, анан күзүндө барып элге окшоп, жанагындай кабын көтөрүп, башкашын көтөргөн эмне пайдалы эч нерсе экпегенден кийин. Же эгип алып карабагандан кийин.